Урматтуу Кыргызстан жарандары, урматтуу Борбордук Азия мамлекеттериндеги коомчулук өкүлдөрү. Өткөндө сиздер менен дүйнөдө болуп аткан окуялар боюнча ой бөлүшкөн элек. Азыр болсо мындан 23 күн мурун 19 марттан бери уланып келаткан Турциядагы башаламанттар боюнча, массалык пикет митингдер боюнча, ал жакта болуп аткан тополоңдор боюнча эмне үчүн келип чыгып атат? Турциядагы азыркы саясий абал кандай? Эмне үчүн ушундай бир кризис келип чыкты? Мына ушул боюнча ой бөлүшөйүн деп чечтим. Мен айтып кеткендей, 19 мартта Турциянын бийлиги Стамбул шаарынын мэри президенттикке негизги талапкерлердин бири белгилүү саясий ишмер Экрем Имамоглуну камакка алды. Имамоглу камакка алынары менен элдер көчөгө чыкты, массалык башаламанттар жол берилди, жолдор тосулду, миңдеген адамдар пикетке, демонстрацияга чыгып, 19 мартта башталган демонстрация, көчөгө чыгуулар 2 жума бою уланды. Эмне үчүн Турциянын бийлиги Имамоглуну камакка алды? Анткени 23 мартта праймериз болмок. 2028 жыл боло турган президент шайлоого карата даярдык көрүп, ошол добуш берүү болмок 23 мартта. Ошого карата Турциянын Режеп Тайип Эрдоган башында турган бийлиги Экрем Имамоглуну шайлоодон четтетти десек болот да. Ошон үчүн камакка алды. Камакка алгандагы максаттарынын бири ал коррупцияга берилген, диплому жасалма, андан тышкары Курдистан партиясынын менен байланышы бар, коррупцияга аралашкан деген бир күнөөлөрдү койгон. Ал күнөөлөр туурабы, туура эмеспи? Бул башка маселе, бирок ошондой күнөөлөрдү тагып, иш козгоп, анан камакка алды да. Мен ойлойм, бул камакка алыныштын эң башкы максаттарынын бири бул Турциянын президенти Эрдоганын кетирген чоң күнөөлөрүнүн бири деп эсептейм. Анткени Эрдоган бул өлкөнүн президенти, мамлекеттик жетекчи, оппозициядагы дагы, бийликке дагы бирдей караган бир айкөл адам болуш керек. Ал артында келаткан саясатчыларды, айрыкча өсүп келаткан жаш муундарга карата туура мамиле кылып, оппозициянын өкүлү болсо да аларга бир тарбия берип, аларды туура нерсеге багыттап, аларды өстүрүп, өзүнүн артында келаткан муунду өзүнүн ордуна даярдаш керек болчу да. Мына ошол чыныгы жетекчи ошондой ишке барыш керек болчу. Экинчи чети, Эрдоганга каршы туруп, анын бийлигин тартып алабыз деп, өзүнүн бир кандидаттыгын, талапкерлигин койдуруп аткан оппозициянын өкүлдөрү дагы Имамоглу башында турган. Булар дагы ойлонуш керек. Анткени Режеп Тайип Эрдоган бул Туркия эле эмес, дүйнөдөгү белгилүү саясатчылардын бири, мамлекеттик жетекчилердин бири. Ошо дүйнөдө мына Американын президенти Дональд Трамп болсо, Россиянын президенти Владимир Путин болсо, Кытай элдик республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырза кандай болсо, Иранын лидери Аятолла Хаменеи кандай болсо, Эрдоган мырза да ошондой деңгээлдеги саясатчылардын бири. Экинчи катарда болсо дагы ошондой деңгээлдеги саясатчылардын бири. Анткени айрыкча Эрдоган мына мусулман дүйнөсүн бириктирип атат, түрк дүйнөсүн бириктирип атат. Ошо түрк тилдүү мамлекеттердин саммитин түзүп, конфедерациясын түзүп, мусулман мамлекеттердин конфедерациясын бириктиргенге, уюмдарын бириктиргенге көп күч аракеттер жумшады. Айрыкча мына ушул Россия менен Украинанын ортосунда болгон согушта, 3 жылдан ашуун уланган согушта Эрдоган аябай өзүнүн саясий жактан, дипломатиялык жактан чебер экендигин, кыйын оюнчу экендигин, ар бир кризистен бир өзүнүн пайдасын таап ала турган күчтүү жетекчи экендигин көргөзө салды да. Мына өзү НАТО, Турция мамлекети НАТОнун мүчөсү болсо дагы, НАТОнун мамлекеттеринин баардыгы бири болуп, ушул Украинага жардам берип, Россияга каршы аракеттерди көрүп, санкцияларды салып аткан оор кырдаалда аларды укпастан, алар менен бир болбостон, же болбосо алар менен макул болбостон санкциядан баш тартып, Россия менен өзүнүн жакшы мамилесин сактап кала алды. Санкциядан баш тартты да, Россияга санкция салганга каршы болду. Ошентип өзүнүн мамлекетин өтө катуу кризистен сактап калды десек да болот. Анткени мына ошол санкцияга барган, ошо Россия менен кармашкан, Россия менен ошо касташкан Европа мамлекеттер лидерлеринин баары азыр кыйын абалга кабылды. Аякта азык-түлүк таңсыздык пайда болду, бензин кымбаттап кетти, ошо энергетика маселесинде чоң кризис болду, азык-түлүк маселеси кымбаттап кетти. Мына ушундай кризиске кабылды да. Ал эми Эрдоган
мына ушул жетекчи болгон 22 жылдын ичинде Турция мамлекетинин аброюн аябагандай чоң деңгээлде көтөрө алды. Мына ошо Турциянын лирасынын наркы да жогорулаган. Акыркы 1 жылга чейин Турция канчалаган завод фабриканын баары салынды, аэропорттордун баары салынды, экономикасы көтөрүлдү. Туркиянын эл аралык кадыр баркы да аябагандай көтөрүлдү да. Мына мусулман дүйнөсүндө дагы Турциянын кадыр баркы аябай чоң, Эрдоганын кадыр баркы чоң. Мына бир эле мисал катары алсак 2009 жылы ошо бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум өттү Давосто. Ошондо Израилдин президенти Шимон Перес толуп алып ушу Палестина жөнүндө, мусулман коомчулугу жөнүндө өзүнүн жаман сөздөрүн айтты. Палестинанын жөнүндө дагы бир аброюна шекилде сөздөрдү айтканда, ошондо сөз бербегендигине карабастан ошол форумда чыгып сүйлөп, Палестина элин Израиль кырып аткандыгын, Палестинанын балдарын өлтүрүп аткандыгын, мурдагы премьер-министрлердин бардыгы ушул күнөөлүү экендигин, кан менен боелгон танка менен балдарды тейлетип өлтүргөнүн бардыгын ачык айтып салды да. Мына ушундан кийин мына ушундай күчтүү мүнөзү бар, позициясы бар лидерлердин бири да. Мына ушундай күчтүү лидер менен иштешүүдө жана алар менен аны менен бир кызмат талашууда же анын ордун тартып алууда бул өтө кыйын нерсе. Ошондой деңгээлге өсүп чыгыш керек оппозиция дагычы. Мына өткөндө 2020 жылгы шайлоодо Имамоглу катыша албай калды. Эмне үчүн? Анткени ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын бир мүчөсү менен урушуп кетип, эмоциясын жашыра албай, аны аброюна шек келтирип, анан сот чечим чыгарат экен. Ал сотко берсе, ал соттолду деп калган да. Соттун чечими негизинде ал катыша албай калды. Анын ордуна Кылычоглу катышты. Кемал Кылычоглу катышып, ал Эрдогандан да 4 жаш улуу, анан Имамоглудан кичине саясий жагынан төмөдүрөөк болгондуктан оппозиция ута албай калды. Бирок ошондой болгондо 4-5% гана айырма менен жеңилди. Турцияда оппозиция күчтүү да. Мына ушундай болгондон кийин оппозицияда ойлонуш керек. Эрдоган менен дагы бир диалогко барыш керек. Эрдоган да каталарды кетирип атат. Ошо оппозиция менен душман болуп алып атат да, конфронтация барып атат. Ал оппозиция дагы каталарды кетирип, Эрдоган сыяктуу алар да конфронтацияга барбай, касташпай, кандайдыр бир диалог кылып, кандайдыр бир кызматташып, кандайдыр бир митаамдык кылып дегендей, мындай ушундай бир дипломатиялык жолдор табыш керек болчу да. Анан алар бир Турция мамлекетин кандай көтөрөбүз, түрк улутун кандай көтөрөбүз деген ойлонуш керек да. А тилекке каршы оппозициянын өкүлдөрү негизинен батыш мамлекеттердин позициясын колдоп, Евросоюздун позициясын колдоп, ошолордун камчысын чаап, ошолордун берген баягы тапшырмаларын аткарып, көрсөтмө аткарып, мына ушундай ишке барышканы мен колдой албайм. Анткени кандай болгон күндө дагы мен ошо оппозициянын азыркы позициясы канча күчтүү болсо дагы аларды мен толук колдойм дегенден алысмын. Мага оппозицияга караганда азыр Туркиянын азыркы президенти Эрдоганын позициясы, анын консервативдүү көз карашы, баягындай оңдук көз караштары, дүйнөлүк авторитети, анан улут түшүнгүлөндүгү мага көбүрөөк жагат да. Анан батыш менен бардык убакта эле макул болбой өзүнүн позициясын ачык айткандыгы мага өтө жагат. Ошон үчүн азыр түрк дүйнөсү, айрыкча Туркия мамлекетин чыңдаш керек. Азыр мына Америкадагы акыркы шайлоо болду, 2024 жылкы шайлоодо. Мына Дональд Трамп менен Камала Харристин ортосундагы шайлоо аябай катуу курчмөнүс өткөндүктөн экиге бөлүнүп калды. Азыр Америка эки бөлүнүп турат. Американы бириктирүү өтө мүмкүн эмес. Ошол сыяктуу эле башка мамлекеттер, мына ошол эле Германияда эки бөлүнүп турат. Ошол эле Францияда эки бөлүнүп калган, бүт бардык жерде жаракка кеткен да. Айрыкча Америкада. Мына Турцияда дагы аябаганда жаракка кеткен да. Экиге бөлүнүп калды. Мына ошондой экиге бөлүнгөн бул жакшылыкка алып барбайт. Мына бул жерде ошо Турциянын президенти Эрдоганын да чоң күнөөсү бар. Мына 2016 жылкы болгон мамлекеттик төңкөрүш болду деп айтып атат. Мамлекеттик төңкөрүш болду. Менин бийлигимди тартып алам деди. Деп ошо алар ошо мамлекеттик төңкөрүшчүлөрдү күнөөлөдү да. Күнөөлөп 4 миңден ашуун адам ошо кылмыш жообуна тартылды, камалды, канчалап адамдар азап тартты. Мына ушул убакка чейин катуу куугунтук болду да Эрдоган тарабынан. Мына ушунун өзү эребилет деп, мына ушул куугунтуктун аркасы менен Түркия эли экиге бөлүндү. Мына ошондон баштап Туркияга каршы, оппозицияга каршы, ошо Эрдоганга каршы көптөгөн аракеттерин жүргүздү да. Миңдеген адамдар пикетке чыкты, демонстрацияга чыкты, тополоңдор болду. Мына ушуну менен эле Эрдоган да өзүнүн бир кекчил экендигин, касташкан душманын биротоло жок кылмайынча тынбай тургандыгын, өзү кек алмайынча токтобой турган элдер экендигин көргөздү да.
Мына ушундай эле лидерлер болгон. Мына Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, Пиночет. Булар эмне менен бүттү? Булардын тагдыры өлүм менен бүттү. Даргасуу менен бүттү, атылуу менен бүттү. Ошон үчүн Эрдоганын тагдыры да ошондой болбосун каалайм да мен. Ошон үчүн бул жерде азыр Түркия мамлекети, Түркиянын бийлиги оппозициясы бири менен чабышпай, элди экиге бөлбөй, түрк дүйнөсүн дүйнөгө таанытуу үчүн, түрк улутун көтөрүү үчүн аракеттерди көрүш керек. Ынтымакка келиш үчүн, диалог кылыш үчүн, консолидация кылыш үчүн аракеттерди көрүш керек да. Мына ошондо түрк дүйнөсү көтөрүлөт, мусулман дүйнөсү көтөрүлөт. Мына түрк тилдүү мамлекеттер мына биригип атат ушу Эрдоганын аркасы менен. Бул дагы өтө чоң нерсе да. Ошон үчүн азыр андан тышкары оппозиция да чоң каталарды кетирип алды. Мына 2028 жылга отурган президент шайлоого дагы 3,5 жыл бар. Эмнеге шашат? Кыргызда сөз бар, чабал өрдөк мурду чөт деп. Булар аябай мына эрте камынып алышты да. Азыр праймеристи башка бир начарыраак, мындай күч азыраак саясатчыны көргөзүп коюп президенттикке талапкер. Анан 1,5 жыл калганда, 1 жыл калганда, жарым жыл калганда Имамоглуну чыгарса болмок да. Гүлүк аттарды жакын калганда Марага кетириш керек. Марага жибериш керек да. Мына ушундай аракеттерди көрсөтө эле болот эле. Анан булар баягы шашып кетти да, шашып кетти. Анан Эрдоган да эрте чараларды көрүп, анын бутун тосуп, баягы оюндан чыгарууга аракеттерди көрдү. Ошон үчүн азыр мен жалпы эле түрк дүйнөсүнө кайрылып, ошол Эрдоган мырза дагы каталарды кетирбеш керек. Саясий куугунтукту уюштуруп, оппозицияга каршы кастык иштер жасабаш керек. Оппозиция дагы түрк дүйнөсүнүн, түрк улутунун келечегин, Түркиянын келечегин ойлоп, алар да бир өзлөрүнүн бийликке жетиш үчүн, Эрдогандан өч алыш үчүн аракеттерди көрбөй, бир улуттун кызыкчылыгы үчүн аракеттерди көрүш керек. Эки тарап тең диалогко келиш керек, консолидацияга келиш керек деген ойдомун. Ошон үчүн мен өзүм пикиримди, жеке пикиримди билдирдим. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.